Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде кыргыз искусствосуна эмгек сиңирген ишмери Орозкан Асаналиеванын 75 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Көргөзмөдө сүрөтчүнүн 300гө жакын эмгеги коюлган. Буга чейин каарманыбыздын 53 жылдык эмгек жолунда 20га жакын жеке көргөзмөсү элге тартууланган. Андан сырткары сүрөткердин 6 көргөзмөсү өзүнүн үй бүлөйүнө арналган. Белгилүү сүрөтчү 1946 жылы Ысык Көл областынын Терге Таш айылында төрөлгөн. Ал 1969 жылы Фрунзе шаарындагы көркөм сүрөт училищасын бүтүргөн. 1988 жылы Москва шаарындагы Искусство институтунун станоктук живопись, графика факультетин сырттан бүтүргөн. Интернет деген бар да эме менен интернет менен Москва Ленинградтарга мындай темалары менен чыгып калат экен, чакырыпчы художниктерди. Анан эмеге Петербургтун да көп көргөзмөлөр, Москвада да ошондой ар түрдүү темада көргөзмөлөр жүрөт экен. Улам келип атты мага, анан бир байланышып алсаң байланыша берет экен алар. Анан ошондо ошо кээ бир сүрөттөрүн фото кылып туруп эле жиберип жүрөм. Ошентип отуруп 20-жылда баштадым. 20-жылы биринчи башталганда «Времени года» деп келиптир. Анан мен карап көрсөм «Времени года» менде бүт бары бар экен да, жаз, жай, кыш ошондой тигине тартып турулбай. Анан ошону эле фото кылып эле жиберип жибердим. Анан сразу эле 4 диплом келип атпайбы. Белгилүү сүрөтчү буга чейин 155ге жакын сүрөт көргөзмөгө катышкан. Анын ичинде эл аралык деңгээлде өткөн көргөзмөлөр да бар. Орозкан Асаналиеванын Төрөкулдан төртөө деген аталыштагы тарыхты чагылдырган картинасы Санкт-Петербургда өткөн сүрөт көргөзмөдө биринчи орунду ээлеген. Ошол эле мамлекетте өткөн дагы бир көргөзмөдө Менин неберелерим деген аталыштагы сүрөтү үчүн 3-чү орунга татыган. Андан башка дагы бир нече жолку эл аралык сүрөт көргөзмөлөргө катышып, алдыңкы орунду багындырып келет. Мени сени тетет турбайбы деп анан кийинки темаларына анан катыша баштадым, үзбөй катыштым да. Анан мен фотолоп эле жиберип жиберем, алар болсо кандай размерге эметиш керек. Анан А3ге деп коем, А3. Ошондо чоң эмес да, кичине. Анан ошондой кылып көргөзмөгө чыгарып коюшат. Жөн көтөрүп келген кишилердин арасында мындай компоновка кылышат экен. Ошентип анан катышып калдым. Анан кээ бир бияктагы өтпөй калган сүрөттөрүмдү деле фото кылып аяка жиберип койсом, биринчи месте алып калып атпайбы. Бияктан өтпөй, худсоветтен өтпөй тегерекке кладовкага тыгып коюшкан. Анан таңыркап атпайбы. Бияктан өтпөй калсам, тиякта биринчи местен элет. Себеби аякта бизде бир 10 чакты худсовет болсо киши, тиякта 200 өлкөдөн сүрөтчүлөр катышат экен, ошондо 100 худсовет экен. Ошон үчүн мындай эметет экен да. Аябай карашат экен. Таланттуу сүрөтчү көбүнчө кыл калеми менен пейзаж, натюрморт, портрет жанрындагы сүрөттөргө басым жасап тартып келет. Анткени бул жанрлар жан дүйнөсүнө жакыныраак. Сүрөттөрдү тартуу техникасында көбүнчө боек катары майды, көмүрдү колдонот. Краскаларыңды аласың, мольбертиңди аласың, бул оор болот да. Анан кийинки күндөрдө кагаз менен эле көмүрдү алып алып кетип калчу. Папкага салып эле кете бересиң, эмени алып эле, көмүрдү алып мисалы. Анан жанагы лакты аласың, чачтын лак кадимки эле. Анан тартып бүткөндөн кийин сээп койсоң, ошо бычак менен кырып араң өчүрөсүң, эгер катаң болуп калса. Мындай. Ошо анан ошо кийин ошо көтөргөнгө оңой деп жалаң эле ошо кагаз менен эле
көмүрдү алып кетип калчу болдум. Орозкан Асаналиеванын жан дүйнөсү көбүнчө жаратылышка жакын. Андыктан табият койнунда сейилдеп, анын түркүн кубулуштарына маани берип, сырларын үйрөнүп, андагы кооздуктарды сүрөт кылып тартканды жакшы көрөт. Орозкан Асаналиевна эженин сүрөттөрүн көрүп абдан чоң таасир алдым. Себеби кандай айтсам, сүрөтчүлүк деген бул абдан чоң кесип деп эсептейм. Анткени бардык нерсеге жан берип, ошол нерсени кандай айтсам, кагаз бетине чагылдырыш бул өтө оор нерсе. Эженин жумуштарында менимче кандай десем, жаратылыштын кубулуштары, бардык нерселери бар экен. Себеп дегенде билбейм. Масла менен же башка нерсе менен тарткан бул оңой эле нерсе. Бирок именно момундай стилде, момундай мастерство менен тартыш өтө оор. 80-жылдарда, даже 70-жылдарда биздин эмеде Союз художникте вечерний рисунок деген бар болчу. Ошондой уюштурушкан. Анан натурщик натурага киши таап алып эле отургузуп алып тарта берчүбүз да группа отуруп алып эле. Түн ичинде жанагы эменин жарыгы менен эле. А күндүз болсо живопись деп коет. Күндүз болсо май боек менен эме менен тартасың. Анда естественный эле жарык менен. Анан ошентип ошол жактан мен кайра унутканымды, мисалы 10 жыл сүрөт тартпай калсаң нөлдөн баштайсың. Анан нөлдөн баштаганда ошо эмеден көтөрүлүп кеттим да, тиги вечерний рисунок, анан тиги бу деп Союз художник уюштурган, ошондон кайра колум көнүп, кайра тартып кеттим да. Сүрөтчүнүн бүгүнкү көргөзмөдө коюлган эмгектеринде көбүнчө Кыргызстандын жаратылышы чагылдырылган. Андагы кээ бир сүрөттөр серия болуп тартылып, биринчисинде тартылбай калган жактарын кайта улантып оңдоп кеткен. Айта кетсек, 1990-жылы тартылган Чоң Кемин, 1991, 1955-жылы тартылган Жети өгүз, Ысык ата, Ашмара, Каракой, Арсланбап сүрөттөрүндө табигат жерлердин жаратылышы өтө чеберчилик менен ачылган. Мындан сырткары сүрөтчү айым айыл элинин социалдык абалын, жашоо шартын, турмуш тиричилигин дагы сүрөт аркылуу ачып бере алган. Ошондо күз болуш керек болчу да. Күз болгондо баары саргарып неме болуп калат да. Анан бирок күзүндө башкача бир көп гүлдөр өсөт экен. Аны да интернетте издебедим, кандай гүлдөр өсөт күзүндө. Анан ошентип изденип, анан могу жерде тоодо момундай гүлдөр өсөт экен. Анан деп анан ошону тартып отуруп, анан бияка көчүрдүм да. Тоолорду да ар түрдүү кылып тартып, ошону эметтим, чын эле кыйналдым ошондо. Деди свет жагынан кыйналдым, эме кыла албайчы. Күз кыла албай, улам эле жашыл болуп калат. Каарманыбыз көбүнчө гүл тартканды жакшы көрөт, а бирок гүл тартуу дагы оңойго турбайт. Ал үчүн кайсы мезгилде кандай гүлдөр өсөрүн, гүлдөр мезгилге жараша кандай болуп ачыларын изилдеп, анан тартып чыгат. Мына бул сүрөттөрдө көрүп турган гүлдөрдү жаратуу кыйынга турган. Ал бул эмгегин бир нече жолу өчүрүп, кайра тартып чыкканга туура келген. Сүрөтчүнүн эс алуу күнү дагы тынч өтпөйт. Үй бүлөсү менен көңүл ачуу үчүн жаратылышка чыкканда сүрөт тартууга керектүү буюмдарын ала чыгат. Эгерде ал жактан жакшы кубулуштарды байкап калса, дароо тартып алганга аракет кылат. Ой, эмне эле тарта бересиң, эс алчы деп балдарым ошентет. Ташта анысы деле толтура сеники, эмне кереги бар. Эс ал, биз эс алганга барасың, акча берели дейт. Анан макул деп коюп эле жанагындай кагаз, карандаш жана эмне эле жанагы көмүр-сөмүрдү алып анан пакпа кенедели папке батат да эмеге. Ошентип кетип калам да. Орозкан Асаналиева көбүнчө белгилүү инсандардын образын ачып берген портреттерди тартканды жактырат.
Белгилүүлөрдүн образын ачып берүү оңойго турбагандыктан тиги же бул инсан тууралуу маалымат булактарынан издеп, үй бүлөсү менен жолугуп, изилдегенге туура келет. Каарманыбыздын жашоосундагы эң баалуу эмгектеринин бири Чыңгыз Айтматовдун портрети болуп эсептелинет. Мына ошол Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү жөнүндө тарткан сүрөтүндө Роза Айтматова менен жолугуп, жазуучу жөнүндө сурап, андан соң образын чагылдырган. Ал учурду Орозган эче мындай деп баяндайт. Чыңгыз Айтматов тууралуу передача болуп атканда бир жерден үзүндү көрүнүп калды да. Чыңгыз отуруп алып, самордун түбүндө отурат да. Отуруп анан тиги отурганын көрүп калдым да, чала болду. Анан кандай саморду тарсам деп интернеттен саморду издесем 200 самор бар экен. Ошонун ичинен баягы элестеп, ушулга өңдөнгөн самор болчу деп, анан ошондой саморду тартып, анан Чыңгызды кандай кылып тарсам деп, мындай эңкейип турганын бирдеме кылып атканын көргөм. Анан уулумду отургузуп алдым ошондой кылып. Анан ошондой кылып наброска кылып алып, анан изденбедим, аябай анан ошондой ылдый карап турган сүрөтүн Чыңгыздын издеп отур анан. Анан ошону тарттым, ошондой кылып. Коронун ичинде мындай сарай өңдөнтүп, анан баягы отундарды жарып коюп, ошондой. Анан киши өзү ойлонуп атат, тиги эмелерин тарттым да тегерегине. Тиги чыгарамаларынан үзүндү тартып койдум тегерегине. Уну ойлонуп атат деген сөздү. Ошентип анан жаралды. Мындан сырткары Кыргызстандын белгилүү инсандары Кадыр аке, Курманжан Датка, Сүймөнкул Чокморов, Мамбет Мамакеев жана башка көптөгөн инсандардын образын чагылдырган. Бир 1992 жылы кыз келиндерден турган сүрөтчүлөрдүн жана искусство кызматкерлеринин ассоциациясы түзүлгөн. Анын бирден бир негиздөөчүсү Орозган Асаналиева болгон. Ал учурда сүрөткер ассоциацияны жетектөө менен бирге ар кандай шарттарда көргөзмөлөрдү өткөрө албай жаткан кыз келиндерге жардам берип, 88ге жакын көргөзмөлөрдү, ярмаркаларды уюштурган. Ошол эле жылдары Сорос фондусунун колдоосу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга сүрөт студиясын ачып берүүгө дагы жардам берген. Сегодня я пришла на выставку Мамбеталиевой Орозган. Мне очень понравилось. Я вдохновляюсь ее работами, природой и восхищаюсь ее личностью. Я буду следить за ее творчеством. Спасибо. Өз кесибин берилип сүйүп, өлбөс өчпөс эмгектерди жаратып келе жаткан сүрөтчүнүн эмгектери Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 28 сүрөтү, Нарын шаарындагы галереяда 6 картинасы, АКШнын Блумингтонск музейинде 10 сүрөтү коюлуп, анын фондуна кирген.